Сакайтып койгонго проблема жок шайтан үчүн. Көз ачыктар алдаганча бардыгынан алдыга кетип калган. Бизди 5 жыл окутканда фармацевттер силер дары-дармек менен иштейсиңер. Андыктан дары-дармектин берерин алдында эң биринчи ошо дарыга, силер дарыга ишендиргиле, анан кийин дарыны кой бергиле деп айтат эле. Салам алейкум достор, замандаштар. Мынакей бүгүнкү дагы бир силерге бир жеткирип кое турган бир актуалдуу нерсе деп эсептейм. Көз ачыктар деле дарылап атпайбы деген көп сунуштарды айтат, ойлорду айтат. Көз ачыктарга барсак айыгып кеттик, керек болсо төрөй алганда төрөп кетти, касиеттери бар экен дегенге кичине түшүнүк. Биз чечмелеш үчүн мен айтам 3 түрлүү дарылоо бар. Молдо дарылайт, врач дарылайт, көз ачык. Молдо врач эмне кылат? Келгенен сурайт, дем салат, демден кийин анан кийин айтат, кекирип калса, кусуп калса бакыр берсе, же кайсы бир врачка барсаң сөзсүз анализге жумшайт. Эми силер ойлоп көрсөңөр, ушул экөөсү кандай бир аныктоо менен, көз ачыктарга барсаңар, келгенде эле бирдекени кармалайт, сөзсүз бирдекелер сурайт, каяктан келди, ата теңинде тамырын кармалат, же бычак кармалат, же камчы кармалат, же бирдекени кармалат, айта берет шуулдап. Эми элестетсеңер, эчтекени билбей эле, изилдебей туруп эле кандай деп эсептейсиңер? Бирдекени кармалап, бирдекени сурап отуруна, ан сен гепатит турбайсыңбы? Ашказыныңда язва бар турбайбы деген жоопторду укканда биз акыл алчаган адам ойлошубуз керек. Ал кантип аныктап атат? Кантип койду бул диагнозду деген ой туруш керек адамда. Акыл эсти орындагы адам bunun негизинде эмне турат деген акыл калчаш керек. Мына ошон үчүн Аллах Таалам Куранда көп айтат, акыл калчагыла дейт. Кимди пайдаланды? Албетте алар жин шайтандарды пайдаланды. Канча адамдар келет, көз ачык болуп кала жаздадым, бирок уктабай жатам, бирдекен баскырып басат, минтип чыгам, жаман түш көрөм, ишим болбой атат, табитим жок болуп атат, алсыз болуп атам. Мына көз ачык мындайча айтканда 5 мүнөттөн эле бирөө көз ачып салса, көз ачык боло турган даяр адамдар келет. Мен бирдекени айтсам орундап калып атат, оюмдагысын билип коюп атам. Кантип? Мына ушул жерде жин аламаттарды деген илимди билишибиз керек. Жин аламаттар. Мына ошон үчүн көз ачыктар эң биринчи силерге бирдекени айта коюп, жин шайтандардан пайдалана коюп туруп, жакында сен авария болгон турбайсың, жакын адамды жоготкон. Мынакей ошондой ишенимге алып келип туруп, психологиялык жактан мынакей ээлеп алат, курчуп алат. Алар ошончолук психолог болуп калгандыктан келгенде адамды карап туруп эле, мына жерде сен көптөн бери чарчап жүргөн турбайсыңбы? Сен өзүңдү мындай алып жүргөн турбайсыңбы? Жакында авария болгон турбайсыңбы десе эле болду. Бул ишеничти ээлеп алып, мынакей ишеним биринчи турганда адамды өзүнө мындайча айтканда психологиялык жактан ишенимине буруп алат. Муну айтарым, бизди 5 жыл окутканда фармацевттер силер дары-дармек менен иштейсиңер. Андыктан дары-дармектин берерин алдында эң биринчи ошо дарыга, силер дарыга ишендиргиле, анан кийин дарыны кой бергиле деп айтат эле. Мынакей дарыга ишеним эң биринчи негизги дары дейт. Ишеним, внушить доверие дегенди үйрөтөт эле. Мынакей ушул нерсени пайдаланып көз ачыктар алдаганча бардыгынан алдыга кетип калган. Андан кийин биздин акылыбызга келбеген нерсени айткандан кийин бул билет турбай, булда касиет бар турбай деп алып тургандан кийин мынакей андан кийин билгенин айтып, бизге эмне берсе да мына ошодон шифа табам деп ишенип анан жүрүп атат. Эмне үчүн? Кантет? Алар жана клином шайтанды башка шайтан менен кууп чыгып дарылап берип атат силерди. Ал кандай? Баш ооруткан шайтан бар, баш ооруп жүрөт, 5 жылдан бери баш ооруп тургандан кийин мен бардым эле, мойнуму алдым эле, башым оорубай. Баш ооруткан жинди шайтан күчтүүрөөк барып туруп, башынан алып туруп башка жака отур дейт, өзү жүрөгүнө отуруп атат, башканы анан кийин аң сезимине отурат, ширкке түртөт, капырчылыкка апарып туруп, максаты сакайтып коюш эмес. Аны сакайтып койгонго проблема жок шайтан үчүн.
а шайтан үчүн эң негизги тозокко алып кетиш. Адам тукумун. Мына ошон үчүн жин аламаты деген бар. Жин эмнеден турат? Шайтан эмне? Жинден болгон шайтан кантип кирет? Кан тамырлардан кантип чуркап жүрөт? Мына мен ушул илимди алууга силерге чакырык кылам. Эмне дегенде шайтан эмнеден жашка, эмнеден жаралган, каякта жашайт, эмне жейт, кантип көбөйөт, кантип кошулат, эмне зыян кылат, кандай ойлорго алып келет, кандай жаман нерселерге түртөт дегенден илимди ала турган болсоң, мынакей кимде ким шайтан жөнүндө илим болсо, эч убакта көз ачыкка барбайт, и баргысы да келбей калат. Мына ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, көз ачыктарга каршы алар алып келген жаман илдеттерди, алар берген жаман касиеттерин аркылуу канчалар мындай биздин кыргыздар канча жапа тартып аткандар менен биз аралашып күрөшүп атабыз. Эң негизги биз шайтанга эмес Аллахка кайрылабыз, а Аллах айтып атат, көз ачыктар жин шайтандарга жардамга кайрылат дейт. Мына биз аларга карама каршыбыз. Аллах аларды каргаша кылды, наалат кылды. Жана алар көз ачыктар бардыгы Аллахтын каргашасында. Аллахым бардыгыбызды биздин көз ачыктын жана көз ачыктар чогуу иштеген шайтандардын жамандыгынан, кастыгынан сактасын, сыйкырынан сактасын, көз тийүүдөн сактасын. Жана биздин сайтыбызга кирип турула, биздин баракчабызга кирип туруп маалымат аласыңар. Жана кандайдыр бир суроолор болсо кайрылсаңар, дагы да жооп бергенге даярбыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи.